Кийинки 24 суроодо бизге 3 бурчтук берилген. Эки жагы 12 жана 5 экен. Анда периметрин 30 менен салыштырыш керек. Анда 3-чү жагын x деп коелу. 3 бурчтук барабарсыздыгы деген бар. 3 бурчтуктун каалаган жагы калган 2 жагынын суммасынан кичине болот. 12 менен 5-тин суммасынан кичине. Ал эми айырмасынан чоң болот. Ушунда 7ден чоң, 17ден кичинекей болот экен 3-чү жагы. Периметрин табыш үчүн буга x-ка бул эки жагын да кошобуз. Ошондо эки жагына тең 17-ни кошуп калабыз дагы. 12 менен 5-тин суммасы. 17-ни кошсок 24, жак x кошу 17, оң жагы 34 болот. Ошондо бизде 3 жагынын суммасы x анан 17 периметрди берет. Периметр 24-төн чоң болуш керек экен, бирок 34-төн кичине. Ал эми экөөнүн арасында сандар сөзсүз 30дан чоң да болушу мүмкүн, кичине да болушу мүмкүн, барабар да болушу мүмкүн. Демек бул суроонун жообу Г варианты болот.